225 жылдыкка карата өткөрүлгөн айтыш сынагы жыйынтыкталды. Анда баш байгени Чыңгыз Кожошов жеңип, Ош шаарынан Батир Белекей болду. Ал эми биринчи орунду Иззат Айдаркулова, экинчи орунду Кулман Сатбакасов, ал эми үчүнчү орунду Жылдыз Төрөкан алды. Аларга атайын акчалай сыйлыктар берилди. Жалпысынан финалдык беттеште 8 акын ат салышып, Алымбек Татканын басып өткөн жолу Кыргыздын тарыхы боюнча бир нече темалар боюнча жарышышты. Бул боюнча акындар оюндун айтыштын адилеттүү өткөнүн айтып, өздөрүнүн калыс баасын беришти. Алар жалпы келген конокторду майрам менен куттуктап өтүштү. Эгер мындай чындыгында даткалардын эмгегин алып карап көрсөк, бул тойлор деле, бул даңктоолор деле, бул барктоолор деле аздык кылат. Биздин ушул эгемендик күндө, эркин күндө жыргап жашап атканыбыздын бирден бир себептери ушул биздин ата бабаларыбыз, ушу даткаларыбыз, баатырларыбыз, энелерибиз дегендей. Менин пикиримде айтыш калыс эле өттү. Айрым кечээки айтыштарды көрдүңүздөр. Тандоо турумундагы биринчи айлампадагы айрым үзүлүштөр болду. Аны мен айтпасам деле эл билет. Анан эми финалды мына сиздер менен чогуу көрүп отурабыз. Бүгүнкү айтыш эл калыс кандай өткөнүнө биз өзүбүздүн чабытыбыз келген аракетибизди кылдык. Берекети Кудайдан болду. Менимче калыстар өзүнүн калыс баасын бергенге аракетин кылды деп ойлойм. Кылган эл айтат. Биз эми катышчу болгондон кийин тигил же бул же айтыш бизге оңтой эс болуп калат. Айтыш кыргыздын байыркы өнөрү, кыргыз тарыхы менен, кыргыз салты менен келген өнөр. Бүгүн кыргыздын акындары, өнөрчүлөр Алымбек Татканын мааракесине келип, Алымбек Татканын ишин, өмүрүн, жөрөлгөсүн даңазалап калың элге ырдап турган учур айтышка казак элинин акындары дагы келишкен экен. Баары тең жаакташып, жакшы тамаша кылып, элдин кумарын жазып аткан учур. Бүгүн менимче темадан чыкпай, Алымбек Татканы, Курманжан Татканы дегеле кыргыздын келечектеги жашоосу, өмүрү, келечек үчүн өмүрүн берген улуу адамдардын арбагын даңазалап атышат. 225 жылдык мааракеге карата Алай районундагы стадиондо чоң программадагы концерт тартуулануу алдында турат. Анда жалпы 1000ге жакын бийчи кыздар тартылган. Андан сырткары Ош шаарындагы актерлор, дегеле Кыргызстанга белгилүү актерлор тартылып, Алымбек Татканын басып өткөн жолу, өмүр баяны боюнча элдерге кыскача түшүндүрүп, сахналаштырып көргөзүп беришет. Азыркы учурда актерлор жана бийчилер бул сахнанын аркасында кызуу даярдыктан өтүшүүдө. Алымбек Татканы негизинен ошол жаш кезде чагылдырат. Окуп кеткен убагы, Римге окуп кеткен убагы, андан кийин кайра келип, бул жактан датка болгон убагы, медреселерди салган убагы, ошолордун бүт баары чагылып алат. Элге кандай кызмат кылганнары, медреседеги бардык нерсени өзү карап, камсыздап турган убагы, ошонун бүт баары ушул жака чагылдырылат.